Нерсенин оордук борборун аныктоо. Эгер нерсени илип койсок, ал туруктуу абалды кармаганга аракет кылат. Бул абалда нерсенин оордук борбору тиркелген чекитинде турат. Тагыраак тиркелген чекитинен өтүп, тик абалда. Бул өзгөчөлүк жантык тегиздиктеги денелердин оордук борборун табуу үчүн колдонулат. Мейкиндикте ар кандай абалда жайгашкан нерсенин бардык бөлүкчөлөрүнө аракеттенүүчү күчтөр өтүүчү ошол нерседеги чекит оордук борбору. Эгер денени оордук борбору аркылуу өткөн окко бекитсеңиз, анда жерге тартылуу болуп, дене айланбайт. Тартылуу борборунун касиети ар кандай узун дене үчүн аны табуу ыкмасына негизделген. Мисалы, бул швабранын оордук борборун табуу үчүн колдуу манжаларын акырындан бири-бирине жакындатабыз. Швабра манжаларда ары-бери тайып баштайт. Швабранын кайсы бөлүгү манжадан көбүрөөк басым жаратаарына жараша. Швабранын оордук борбору тийишкен манжалардын ортосунда. Картон фигуранын четиндеги каалаган чекир аркылуу өткөн горизонталдык октун айланасында эркин айлануу үчүн илебиз. Качан гана фигура тең салмактуулук абалына келгенде, анын оордук борбору асма чекити менен бир вертикалдуу сызыкта болот. Бул оордук борборунун ордун аныктайт. Чынында фигурага таасир эткен күчтөр бири-бирин салмактайт. Бул кайсы күчтөр? Оордук күчү жана серпилгич күчү. Бул эки күч бири-бирин тең салмактап турат. Эгерде бул күчтөрдүн колдонуу чекиттери бир вертикалда болгондо, сызгыч менен асма чекиттен өткөн вертикалды чиебиз. Фигуранын оордук борбору чийилген сызыкта турат. Асма чекитинин башка абалдагы болгон тажрыйбасын жүргүзөбүз. Дененин оордук борбору жайгашкан экинчи сызыкты алдык. Фигуранын оордук борбору бул сызыктардын кесилишинде жатаары белгилүү болду. Табылган чекит жалгыз экенин тажрыйбаны кайра жүргүзүп байкаса болот. Сиз көргөндөй, бардык 3 сызыктар бир эле чекиттен кесилишүүдө. Чын эле табылган чекит фигуранын оордук борбору экенин текшерели. Башкача айтканда, фигуранын бардык бөлүктөрүнүн тартылуу моменттерин тең салмактуулугу болгон чекит. Бул үчүн табылган чекит аркылуу окту өткөрүп, фигураны илип коебуз. Фигура кайдыгер тең салмактуулук абалында экенин көрөсүз. Демек, оордук борбору туура табылды. Мындай жол менен бардык жантык тегиз денелерге тапса болот. Бир тектүү денелерге колдонуу менен, мисалы, тоголок формадагы денелердин оордук борбору анын борборунда экенин аныктаса болот. Тик бурчтук жана ромбдо оордук борбору алардын диагоналынын кесилишинде жайгашкан. Аягында жыгачтан жасалган бурсоктогу батарея, жарык чыгаруучу диод бир тектүү эмес дененин оордук борборун табалы. Ал үчүн жипке бурсокту илебиз дагы вертикал сызыгын чиебиз.
Экинчи илгендин ордуна ордук борборун табуу үчүн биринчи жолду колдонолу. Брусокту таянычка коебуз жана жылдырып анын кайдыгер тең салмактуулугун аныктайбыз. Жарык чыгаруучу диод жайгашкан жерде ордук борбору жайгашканын байкадык.